Мисалга, Грузия социалдык төлөмдөрдү жоюп салган. Тактап айтканда, бул өлкөдө жүргүзүлгөн реформалардын алкагында киреше салыгы менен социалдык салыктар бириктирилип, анын көлөмү азыр 20% түзөт. Ошондой эле бул көлөмдү 15%га түшүрүү планда каралган. Бул экономикалык реформаларга түздөн түз катышкан Грузиянын экономика, финансы министрлеринин мурдагы орун басары Георгий Скахай Капиталга берген интервьюсунда салыктардын ставкасын төмөндөткөн сайын бюджетке түшкөн кирешенин көлөмү көбөйгөнүн жана бул логикага сыйган күтүлгөн жыйынтык экенин айтып берди. Георгий, биринчиден Кыргызстанга кош келиптирсиз. Бул сиздин Кыргызстанга болгон биринчи сапарыңызбы? Биринчи таасирлериңиз кандай болот? Первые впечатления интересные, в первую очередь красота и возможность. Сиздердин өлкө абдан кызыктуу таасирлерди калтырды. Биринчи кезекте кооздугу, ошону менен бирге эле мүмкүнчүлүктөрү. Бул өлкөнүн экономикалык эле эмес, бардык планда чоң келечеги бар деп ойлойм. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашыруу керек. Эң башкысы бул өлкөдөгү бардык мамлекеттик тескөөлөрдү жөнгө салуу керек. Бул мамлекеттик тескөөлөр бизнес кылуунун жолун торобой, тескерисинче жардам бериш керек. Ар кандай керексиз лицензияларды алып салуу керек. 2009-жылы салыктар боюнча жакшы мыйзамдарды кабыл алыптырсыңар, бирок көйгөйлөрү да жок эмес. Мисалы, социалдык төлөмдөрдүн көптүгү. Бул төлөмдөрдүн пайызын азайтуу же андан толугу менен баш тартуу керек. Социалдык төлөмдөр боюнча маселе Кыргызстанда бир топ суроолорду жаратып келет да. Көптөр муну акыйкатсыз салык деп эсептешет. Чындыгында мамлекет айлыктын дээрлик 3төн 1-ин алып алат. Ал эми ошол Грузиянын мисалына кайрыла турган болсок, ушул маселе кандай чечилди? Когда у бизнеса есть не хочется платить налог, он начинает отклоняться от налога. Эгерде бизнес салык төлөгүсү келбесе, ал кайсы бир жолдор менен төлөбөй коет. Официалдуу түрдө айлыктан тышкары конверт түрүндө кошумча берилет. Азыр Кыргызстанда мындай тажрыйба бар экенин айтышты. Бул индикатор салык системасынын туура эмес иштеп жатканын айкындайт. Жана бул маселенин үстүндө иштеш керек. Биз 2006-жылы социалдык төлөм менен кирешеден болгон салыкты кошуп 25% кылдык. Бул пайыз жыл сайын азайтабыз деп сөз бергенбиз. Бүгүнкү күндө 2 салыкты кошуп 20% түзүүдө. Бизде бул салыкты 15%га кыскартуу стратегия бар. Биз салык төлөөчүнүн да кызыкчылыгын эске алып жатабыз. Ал эми 27% тууралуу айта турган болсок, бул абдан көп сумма. Ошондуктан ар кандай схемалар менен салык төлөөдөн качып жаткан учурлар болууда. Эгерде салыктар эки бухгалтерия менен иштегенге жол ачса, компанияларда кошумча көйгөйлөр жаратат. Грузияда салыктарды кыскартуу боюнча тажрыйба жакшы жыйынтыктарды берүүдө. Анткени бюджетте болгон киреше көтөрүлүүдө. Декларировать уже не в интересах самого налогоплательщика. Демек, бундан экономикалык эффект болгон экен да салыктарды кыскартуудан. Да, пример грузинской реформы, когда мы уменьшили эти два налога и вообще все налоги, не два налога, а все. 2003-жылы 20-га жакын салыктын түрү болгон. Кийин кыскартылып салыктардын түрү 7-ни түзгөн. Азыр 6 гана түрү калды. Андан тышкары салык төлөмдөрдүн пайыздарын кыскарттык. Администрациялоо жана салыктардын азайышы бизнестин салыктан качуу кызыкчылыгын жаратпашы керек. Грузияда акыркы 9 жылда бюджеттин кирешеси 12%га көтөрүлгөн. Бул бир гана Грузияда болгон көрсөткүч. Мындай салык төлөмдөрдү азайткан Египетте дагы бюджетке болгон кирешелер байкалган. Мындай жыйынтыктарды көрсөткөн өлкөлөр абдан көп. Башкача айтканда, салыктарды кыскартканда бюджетке түшкөн акча тескерисинче көбөйүп, кыскартуулар реформанын пайдасына иштейт. Сиз дагы мына ушул реформаларга түздөн түз катышкан киши катары бул нерселерди жүргүзүү канчалык кыйынга турду, дегеле бул реформалардын баасы кандай? Самое главное, что есть индикаторы, которые показывают рост грузинской экономики. Да? За последние несколько год 2 раза увеличился экономика Грузии. Эң негизгиси Грузияда экономиканын өсүшүнү көрсөткөн индикаторлор бар. Анда Грузиянын экономикасы акыркы жылдары 2 эсе өскөн. Грузиянын бюджети 12%га өстү. Грузияда бизнес кылуу бир кыйла оңой болуп калды. Дүйнөлүк рейтингде Грузиянын бизнеси 139-орундан 8-орунга көтөрүлдү. Респектабелдүү дүйнөлүк институттар Грузиянын реформасынын жетишкендиги тууралуу айтып жатышат. Андан тышкары 2011-жылдан баштап Дүйнөлүк банктын рейтинги реформалар жасоо боюнча Грузиянын акыркы 5 жылда лидерлик орун ээлеп келет. 2003-жылы Грузияда электр жарыгы өчүп, газ жок болуп, супер криминалдуу мамлекет болчу. Мамлекеттик система коррупция менен жүктөлгөн болчу. Азыр абал 180 градуска бурулган. Азыр коррупциянын эң төмөн көрсөткүчү, электр жарыгы, газ боюнча эч ким деле кабатырланбайт. Жашоонун жаңы этабы, жаңы стили. Сервис жакшырды. Паспорт бир күндө алып алса болот. Паспортты чет өлкөдө жүрсө да онлайн түрүндө акча салып алсаң болот. Андан тышкары Грузияда бүт дүйнөгө сервистин бардыгы бир асман алдында болгон реформаны сунуштай алды. Сервис борборлордон мамлекетке болгон бардык кызматтарды алса болот. Бул адамдарга ыңгайлашкан, башка министерство же мекемеге чуркаттырбай бир жерде ишин бүтүрө алат. Андан тышкары ушул эле кызматтарды электрондук түрдө ала алат. Ошол мамлекеттик аппаратты кыскартуу боюнча Грузиянын тажрыйбасына кайрыла турган болсок, бул маселе Кыргызстанда да көп талкууланып келет. Ал эми Грузия ушуга кантип жетишти, кандай жолдор менен?
В первую очередь мы отменили очень много государственных учреждений. Биринчи кезекте биз көптөгөн мамлекеттик мекемелерди кыскарттык. Мисалы, ар кандай кагаздар менен жашоону татаалдаткан мекемелер көп болчу. Мындай мекемелерди чогултуп алып, жумуш персоналды топтоп алып, аларга аз маяны төлөгөнчө алардын санын кыскартып, кызматчыларга жакшы айлык төлөп бериш керек. Анткени мындай процесстер коррупцияга жол ачып, бизнестин ишин татаалдатып, кол койдурма деп 10 кишиге баруу бул туура эмес. Ал эми мына ошол реформаларды жасоодогу дагы бир маанилүү жагдай муну элге түшүндүрө жеткире билүү деген маселе дагы болсо керек. Конечно, были. Недовольство всегда есть у реформ. Невозможно сделать реформу и чтобы... Албетте жактырбаган адамдар көп. Реформа жасагандан кийин 100% колдогон учурлар болбойт. Мындай учурда бир адам жоопкерчиликти моюнга алып, аягына чейин кетиш керек. Эгерде сен гангрена болуп жатсаң, ооруган жериңди кесип салыш керек. Антпесе ал гангрена бүт денеңе тарап кетет. Ошондой эле биз дагы экономика өссүн деп, кереги жок бюрократиялык аппараттарды кесип салдык. Биз андан тышкары 100% мамлекеттик кызматтарды компьютерлештирип салдык. Демек, сиздин көз карашыңызда бул жерде эң негизгиси саясий чечкиндүүлүк турбайбы? Коом качан ушул нерселерге даяр болот деп күтүп отурбайбы? Мына ошол коомду ошол нерсеге жетелеп алып баруу деген жөнүндө сөз болуп атабы? Конечно, политическая воля очень важна и надо действовать. Другого выбора не существует. Ооба, бийликтин чечкиндүүлүгү өтө маанилүү. Ар кандай учур болбосун, ар дайым иштеш керек. Кандай бир учур болбосун, бийлик алмашат. Ошондуктан эч нерсе аткара албай, башты жерге салып бийликтен кеткенче, өз убагында жакшы иштерди жасап, намыс менен кеткен жакшы. Можно прийти гордо, или к этому можно прийти, что мы ничего не смогли, к сожалению, сделать. Эгер мен ушул чет элдик жаран катары Грузияга барып, кандайдыр бир бизнес баштоо жөнүндө ойлонуп кала турган болсом, бул мен үчүн канчалык жеңил жана ыңгайлуу болушу мүмкүн? Это очень просто. За день можно зарегистрировать компанию, практически мировой лидер. Бул эң гана жөнөкөй. Сиз бир күндө компанияңызды каттоодон өткөрө аласыз. Компанияны ачуу үчүн каттоо процесстери бир нече эле мүнөттү камтыйт. Бардык сервистер электрондоштукан. Ошондой эле бизнес мамлекеттик органдар сервис боюнча ар кандай жардамдарды ала алат. Бизнес всякую помощь может получить от государственных органов. Менин бизнесимди ошол мамлекеттик органдар канчалык бат-бат текшерип турушу мүмкүн? Большая возможность, что вообще не будет проверять. Эгерде салыкты убагында төлөп турсаңыз, сизди текшеришпейт деле. Бизде мамлекет жеке секторду текшерген эмес, жеке сектор өзү келип, аудит сунуштаган учурлар болгон. Эгерде мамлекет сизди текшере турган болсо, период боюнча бир эле жолу текшерет. Делает аудит вам. Грузияда бийлик алмашкандан кийин ошол реформалар кандай болду? Дагы деле уланып жатабы же бул кандайдыр бир деңгээлде токтоп калдыбы? Самое главное, что все фундаментальные реформы, которые были сделаны за последние годы после смены власти, работают и впредь. В том числе, например, те реформы, которые я делал, зона оформления. Эң негизгиси акыркы жасалган эң эле фундаменталдуу реформалар бийлик алмашканына карабай дагы деле иштеп келет. Ошол эле мен жасаган таможнядагы жүктөрдү тариздөө реформалары бүгүнкү күндө иштеп келе жатат. Албетте анча-мынча нерселер өзгөрүлдү. Биздин бийлик либералдуу экономикалык болсо, азыркы бийлик социалдык жакка багытталган. Ошондуктан реформалар азыр эс алып жатканы менен система өз ордунда калды. Подход у нас был более либеральный экономический, сейчас правительство новое власть более социально ориентирован, поэтому социально ориентированная политика не очень подходит большим реформам.